Президент Садыр Жапаров кече 1-сентябрда Кытай эл республикасына болгон иш сапарынын алкагында Тяньцзин шаарында Вьетнамдын премьер-министри Фам Минь Тин менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда эки тараптуу мамилелердин абалы, актуалдуу маселелери жана өнүгүү келечеги, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагында көп жактуу кызматташуу талкууланды. Президент Садыр Жапаров жана Вьетнамдын премьер-министри Фам Минь Тин өз ара кызыкчылык туудурган ар кандай тармактарда өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Ошондой эле өз ара сапарларды ишке ашыруу боюнча макулдашышты. Кара балта көмөк чордонунда оңдоо иштери 70%га аяктады. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Энергетиктер тарабынан көмөк чордондо 7 даана жабдууну капиталдык оңдоо, 87 даана жабдууну техникалык тейлөөдөн өткөрүү пландаштырылган. Учурда келе жаткан кыш мезгилине карата даярдык 70%га аткарылып бүттү. Калган 30% даярдык иштери 1-ноябрга чейин аяктайт деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары реконструкциялоо иштеринин алкагында Т2 жана С фазаларында 220 киловаттык киргирлерди алмаштыруу иштери жүргүзүлдү. Бул иштер келе жаткан күз-кыш мезгилин ийгиликтүү өтүү үчүн жана керектөөчүлөрдү сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн жасалууда. Жети Өгүз районуна караштуу Саруу айылында Чабалдаев атындагы жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, курулуш монтаждоо иштери 2024-жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Учурда иштердин 65% аткарылды. Долбоор боюнча билим уясы 3 блоктон туруп 500 окуучу орунга ылайыкталат. 2 кабаттуу окуу корпусу жана спорт залы менен курулууда. Курулуш иштери турак жай жарандык курулуш департаментинин көзөмөлүндө. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жетекчиси Тынчтыкбек Шайназаров билдирди. Эл өкүлү Гуля Кожокулова борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинен эмне үчүн бул маселе көтөрүлүп жатат? Конституция жана конституциялык мөөнөт барго, ал мөөнөт 2026-жылдын декабрында гана аяктайт. Ошондуктан мөөнөтүнөн мурда шайлоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес деди. Тынчтыкбек Шайназаров мындай чечимди кабыл алууга жогорку кеңештин гана укугу бар экенин билдирди. Даярдык боюнча айтсак, конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык бардык жоболордун 90% аткарылды. Биз ыкчам иштеп жатабыз. Эң негизгиси келе жаткан парламенттик шайлоо жаңы система менен өтөт. Булар көп мандаттуу округтар, ар бир округтан 3 депутат бар. Бул жаңы программанын киргизилишин билдирет. Бул жаатта Түштүк Кореялык кесиптештерибиз менен биргеликте иш алып баруудабыз. Бүгүнкү күндө 40-ка жакын адис иштеп жатат. Биз саясий чечимди кабыл алууга даяр болушубуз керек, деди ал. Президент Садыр Жапаровдун чечими менен өлкөнүн бардык 232 айыл өкмөтү жаңы кызматтык унаалар менен толук камсыздалды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыктын начальниги Азамат Кадыралиев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бул көрүнүш мамлекетибиздин тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Буга чейин аймактарга мындай деңгээлдеги колдоо көрсөтүлгөн эмес деп жазды ал. Нарын шаарында 21 ички көчөгө асфальт төшөлдү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматта белгилегендей, мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен быйыл Нарын шаарындагы 39 ички көчөгө асфальт төшөө иштери каралган. Бүгүнкү күндө 21 көчө асфальтталды. Калган көчөлөрүндө жолдун негизги катмарын даярдоо жана асфальтка чейинки иштер уланып жатат. Аталган иштер Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын номер 8 жана номер 41 жол тейлөө ишканалары тарабынан аткарылууда. Электр станциялары АЧ акционердик коомунун жаңы административдик имараты пайдаланууга берилди. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, буга чейин кызматкерлер эскирген имаратта иштеп келсе, бүгүнкү күндөн тартып алар заманбап стилде салынган жаңы имаратта ишин улай башташты. Жаңы имаратта компаниянын негизги бөлүмдөрү бириктирилип, жүздөгөн кызматкерлер үчүн эмгек шарттары жакшыртылып, иштин натыйжалуулугу жогорулады. Заман талабына жооп берген жаңы кеңседе диспетчерлерден тарта
имаратта инженерлерге чейин кызматкерлерге бардык шарттар түзүлдү. Имаратта бүтүндөй энергетикалык системанын мээси болгон борбордук диспетчердик пункт жайгашкан. Анда болжол менен 80-90 адис иштейт. Ошондой эле жабдуулардын техникалык абалын көзөмөлдөөдө маанилүү роль ойногон майларды хроматографиялык анализдөө лабораториясы кайра жанданды. Жаңы имараттын жалпы аянты 1045,44 квадрат метр, 2 кабаттуу. Ар бир кабатта 34 жумушчу орун бар. Жалпы 68 жумушчу орун түзүлгөн. Курулуш чыгымдары толугу менен электростанциялар компаниясынын эсебинен каржыланып, курулушту Ихтер Юг компаниясы аткарды. Күрпсай КЭСинде Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмери Турдакун Усубалиевдин айкели орнотулду. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Ачылыш аземине министр Таалайбек Ибраев, энергетика тармагынын ардагерлери жана бир катар жергиликтүү бийликтин, энерго компаниялардын жетекчилери катышты. Бул айкелдин ачылышы тарыхта өчпөс из калтырган инсанга болгон терең урмат, сыйдын жана келечек муунга үлгүнүн символу. Эске салсак, 2019-жылдан бери Күрпсай КЭСи Турдакун Усубалиевдин ысымын алып жүрөт. Бул анын өлкөнүн энергетикасын өнүктүрүүгө, Кыргызстанды индустриялык жолго салууга кошкон зор салымына берилген жогорку баанын белгиси. Энергетика министри бул жөн гана эстелик эмес, бул тарыхка таазим, эмгекке ардак жана элге берилген ак ниет кызматтын түбөлүк символу экенин баса белгиледи. Турдакун Усубалиев 1961-1985 жылдары республикага жетекчилик кылып, Кыргызстанды агрардык өлкөдөн өнөр жайы өнүккөн мамлекетке айланткан. 2025-жылдын 7 айында Өзбекстан Кыргызстандан 580 тоннадан ашуун күрүч импорттогонун өлкөнүн статистика мамлекеттик комитети маалымдады. Маалыматка ылайык көрсөтүлгөн мезгил ичинде Өзбекстан жалпы 6,5 миң тонна күрүчтү 2,9 миллион долларга сатып алган. Бул көлөмдөгү күрүч 13 ар кайсы мамлекеттен жеткирилген. Негизги күрүч жеткирүүлөр катары Казакстан, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Кытай жана башка өлкөлөр көрсөтүлдү.